Саламатсыздар урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, бизге жаңыдан кошулуп аткан биздин телекөрүүчүлөр. Буга чейин 8ден 9га чейин биз менен чогуу болгондор жумушка кетишти болуш керек деп ойлойм. Эгерде бизди көрүп жатсаңыздар, Кел чай чели теледоборунун экинчи бөлүгүнө туш болдуңуздар. Жана буга чейин албетте биз айта кеткенбиз, бүгүнкү биздин студиябызда өзгөчө коноктор албетте ачып бермекчи. Бирок буга чейин сиздерге суроо узатканбыз. Дал ушул суроонун жообун сиздерден таап алдык. 1833 номер менен аяктаган абонентти куттуктагым келип жатат. Биздин сурообузга туура жооп беришти. Саламатсызбы, 1,5 килограмм деп жазып кеттир. Албетте, ар бир кыргызстандык жылына орточо эсеп менен, болжол менен 1,5 килограмм чай ичет экен, байкасаңыздар. 1,5 килограмм урматтуу телекөрүүчүлөр. Башында менден сезим сураганда мен ойлогом 500 килограмм болот. Бир тонна. 1,5 килограмм экен, ошондуктан урматтуу биздин телекөрүүчү, сизди куттуктамакчыбыз. Азыр бир аз тыныгып өткөндөн кийин биз албетте сизге 101дик жибермекчибиз. Бир аз азыр убакытыбызда болуп калса, жетишсек, алдыда дагы бир суроо беребиз, ошого дагы бир 101дик ойнотобуз. Ооба. Эмесе биздин конокторубуз менен тааныштырганга убакыт келди. Бүгүнкү биздин студиябызда өзгөчө чырайлуу айымдар отурат. Бүгүнкү биздин студиябызда Айпери Аралбаева жана Каныкей Садыкова, мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндер үчүн өзгөчө кырдаалда кызматкерлери Назик кыз аттуу уюмунда. Кош келиңиздер биринчи кезекте. Саламатсыздарбы? Сиздердин таңыңыздар кандай башталат? Мен билгим келип жатат, анткени буга чейин биз телекөрүүчүлөргө суроо узаттык. Ушул Кыргызстанда орточо саны менен алганда ар бир кыргызстандык канча чай ичет деген суроо узатканбызда, сиздердин таңыңыздар дагы балким чай менен башталар. Анда биринчи Каныкейже жооп берип кетсин. Каныкейже жооп берип. Ар бир эле адамдын эртең мененки таңкы немеси ошо чай менен башталат го дейм. Биринчиден эле туруп барып эле чайнак коюп эле, чай коюп эле. Менин таңым кофеден башталат. Чайдан эмес. Санап көрүшүм керек экен, канча килограмм. Сиздики бир аз современныйраак болот турбайбы? Да, кофесиз тура албайм, атынан да аябай таң калат. Чай ичпейсиңби, суу ичпейсиңби деп. Анан күндө адашпасам бир 3 кофе ичсем керек. Эртең түштө кечинде, анан перерывында суу ичем. Эң сонун биз болсо телекөрүүчүлөргө келиңиздер, сиздер менен чогуу кененирээк таанышуу үчүн өзүңүздөр тууралуу айта кетиңиздерчи, уюм тууралуу жана эмне себептен дал ушул багытты тандадыңыздар? Анткени эгерде Айпери сизди алсак, сиз ал жакта администратор болуп иштейсиз, Каныкейже дагы бир жардамчы катары кызматкер болуп дагы, жада калса өзгөчө хоббилериңиздер дагы бар, ал тууралуу дагы кенен маалыматты алдыда билмекчибиз. Азыр уюм тууралуу айта кетиңиздер. Мен аты-жөнүм Аралбаева Айпери Аралбаевна. Мен Назик кызга келгениме бир 10 жылдын тегереги болоюн деп жатат. Биздин коомубуз уже 14 жыл иштейт. Мен өзүм ушул коомго келген себебим өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм чектелген. Абдан 14 жашымда переходный возраст дейт го. Ошол учурда абдан кызыккам да, мен эмне кылам, эмнеге максатым бар деп. Ошол учурда Окей Мураталиеваны көрүп калдым. Анан общественный организациясын окуп, ошол организацияга келип, биринчи участниги болчумун, үйрөнүп, тренингтерге барып, анан кийин уже убакыт өткөндөн кийин сотрудницасы болуп калдым. Азыр Назик кызда проекти экстренная помощь для девушек и женщин с инвалидностью в кризисной ситуации дейт, при финансовой поддержке Мама Кэш. Ошондо биз Каныкейже экөөбүз жумуш алып барабыз, кыз келиндер дискриминация дейбиз го. Ошол учурда эки түр дискриминацияга туш болобуз да. Биринчисинен кыз болгон үчүн, экинчисинен мүмкүнчүлүгү чектелген үчүн. Бул биздин Кыргызстанда эмес, жана жалаң дүйнө жүзүндө болуш керек. Көп адамдар ойлошот, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар эмне кыла алат, колунан эмне келет депчи. Колунан эчтеке келбейт, жана эчтеке кыла алышпайт деп. Биз ошон үчүн өзүбүздүн жумушубуз менен, өзүбүздүн кылган, мен ойлойм, биздин организациянын көп эле жардам берип жатабыз. Ошол менен биз доказывать этип келатабыз да, что биздин колубуздан келет, биз кылып жатабыз.
биз жөнөкөй эле адамбыз депчи. Жөнөкөй эле жаранбыз деп. Ошол жумуш жөнүндө, сиз жүргүзүп аткан жумуштар жөнүндө маалыматтарды каяктан алсак болот? Интернетте полностью бар, биздин Facebook, Instagram'ыбызда бар. Мен жеке Каныкей эженин жеке Instagram, Facebook'унда бар. Биз полностью открытый кылып, ачык жана кайсы жака кандай эмне жардам берип келип жатабыз, кандай болуп атат деп ошол максатта алып жүрөбүз. Биз билишибиз боюнча, эфирдин алдында да сүйлөшүп кеттик, азыркы убакытта тасма тартылып атат, Тасма бул бизде суранып кетишти. Кайжар групп, адашпасам туура айтсам керек, адашып кечирим сурайм. История тарталы силер жөнүндө общественный организациялар эмне жумуш кылышат деп. Ошондо биз общий биз жумушта сүйлөшөбүз да, ким эмне максатта азыр жумуш кылат. Ошондо биз 3 герой кылып тартылганбыз. Бул өзүм жөнүндө, Каныкей жөнүндө, мен Өкөй Мураталиева жөнүндө эмне жумуш кылып жатабыз, кандай болот, эмне максатта жана келечекте эмнени көрөбүз деп. Жакшы. Каныкей эже, сиз өзүңүз тууралуу дагы айта кетиңизчи. Хоббиңиз дагы бар экен, назик кызда. Кандай дагы эмнелер менен алектенесиз? Телекөрүүчүлөр билүү үчүн хоббиңиз тууралуу бизге маалымат айта кетиңиз. Менин атым Садыкова Каныкей. Мен ошо назик кызда өзүм кичинекейимден эле кол өнөрчүлүккө жакын болчумун. Үйдө жүргөндө аны муну тигип жүрчүмүн. Назик кызга неме жолуккандан бери мен сумкаларды тигебиз. Өз алдынча дагы кол өнөрчүлүк боюнча шарфтарды, ар кандай буюмдарды токуйм. Эң сонун. Алдыкы кийип турганыңыз өзүңүздүн жумушуңузбу? Жок, өзүмдүкү эмес. Бирок балким дагы бир эфирге чакырып биз өздүк жасалганыңыздарды көрө алабыз деп биз дагы үмүттөнүүдөбүз. Эң сонун жана айта кетиңиздерчи, ошол эле тасма тууралуу биздин билишибиз боюнча тасманын дагы аты жөнү дагы аябай сонун. Анткени биринчи кезекте бунун аты дагы аябай биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, арабыздагы баатырлар деп аталат. Жана долбоордун азыркы учурда ишке ашырылды, тартылып бүттү. Качан көрө алабыз? Мен ойлойм, азыр разработкада деп айтып келишти. Чыгып атат. Билишим боюнча жакын арада чыгыш керек. Каяктан көрөбүз аларды? Аны интернеттен. Социалдык тармактан, сразу эле интернеттен. Жана билишим боюнча Facebook, Instagram'дан. Анан азыр мага так айтышкан жок, каяк жакта экен деп, бирок интернеттен прямой көрөсүңөр деп айтышты. Эмесе биз күбө болууга дагы бир нече убакыт калыптыр. Биз күтүүдөбүз. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, биз азыр бир нече убакыттардан кийин маегибизди улантмакчыбыз. Биз болсо маегибизди уланталы. Бүгүнкү биздин студиябызда Айпери Аралбаева жана Каныкей Садыкова Назик кыз аттуу уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндер үчүн өзгөчө кырдаалда кызматкерлери. Жана биринчи кезекте ушул уюм тууралуу дагы кенен маалымат алгым келип жатат. Канча командада болжол менен адамдар бар, канча киши иштейт? Жана айта кетиңиздерчи, сиздер менен иштешкен адамдардын эң эле ушул негизги миссиясы деп айта кетели. Биз менен в общем сотрудниктерибиз 15 болуш керек. Член организация бир 60-тан ашат. Точносын бул жылдыкын карай эле экенбиз. Региондордо бар. Ошто, Таласта, Бишкекте биз региондор менен көп иштешебиз. Биздин алдыңкы максатыбыз кыз келиндерди, эже агайларды өзүнө ишеним болуш керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп айтышат, көп айтат, үйдө отурат, эчтеке кылгысы келбейт, желаниясы жок депчи. Бирок желаниясы эмнеге жок? Бул нерсени биз мындай чоң ачып карап көргөн жокпуз да. Мен ойлойм, бүт эле адамдын желаниясы бар, Каныкей экөөбүздө эле. Просто мүмкүнчүлүктөрү жок да. Социум бизге туура келбейт. Ошон үчүн кыз келиндер менен сүйлөшүп жатканда же маек куруп атканда биз биринчисинен өзүнө ишеним бергенди аракет кылабыз. Өзүнө ишенсе, алдыга басып кетет, алдыга кетет деп. Биздин уюмга келген кыз келиндер окууга тапшырып, иштеп, өзүнчө жеке чыгып, жашап жатышат.
турмушка да чыккандар бар. Көп эле кызыктуу историялар бар. Биринчи максаты ал адамды өзүнө мындай стимул берүүдө. Эң сонун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын биринчи кезекте ошол ишеним сезимдерин киргизүү десек болот экен, колдоодон тышкары сөзсүз түрдө. Каныкей эже, сиз айта кетиңизчи, өзүңүз кол жасоолорду кылгандыктан ошол эле уюмдун арасында үйрөтөсүзбү? Жок, андай үйрөтүү неме болгон жок. Мен өзүмчө эле ошондуп биринчи Назик кыза швейный цехте неме экобаштыктарды, дизайнерлерди бүт өзүбүз ойлоп, өзүбүз бүт баарын өзүбүз ойлогондон мен жагынан деле биягынан деле универсал катары жүрдүм. Швейный цехте машинаны тигип жүрдүм. Биягынан дизайнерлерди ойлоп, бүт баарынан ошондуп неме кылып жүргөнбүз. Азыр ошо көзүмдүн хоббим болгон үчүн жеке бизнес катары деле кичинекей болсо деле үйдө бекер отурбай ошо кол өнөрчүлүк боюнча жиптеримден ар кандай билет, кыздарга платок, ар кандай нерселер азыр жасап келип жүрөм. Рахмат. Сезимден сизге бир жакшы сунуш болуп кетти окшойт да. Балким сиз да үйрөтүп дагы чогуу мындай кишилерди чогултуп келечекте бир балким чоң бир швейный цех болуп калабы же дизайн. Биз болсо эмесе өз эфирибизди улантуудабыз, маегибизди дагы уланталы. Бүгүнкү биздин студиябызда Айпери Аралбаева жана Каныкей Садыкова Назик кыз аттуу уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндер үчүн өзгөчө кырдаалда кызматкерлери отуруп бизге баардыгын айтып беришүүдө. Жана сиздердин жумушуңуздардын алкагында байланыштуу дагы суроодо айта кетейин. Азыркы учурда коомго байланыштуу ар түрдүү стереотиптер бар эмеспи? Бирок кыйынчылыктарга жегүүгө жардам эмне жардам берет биринчи кезекте? Биринчиликтен биздин жеке азыркы жумушта көрүп жатканда, биздин кыздар менен жолугуп, сүйлөшүп, тренингден кийин кыздар алдыга максат коюп, окууга тапшырып, башка жумуш менен алек болуп кеткени бизге стимул берет. Например, 10 жылда отурган эжелер чыгып, тренингтерге барып, мен кылам, мен колуман келет дегенде биз көрүп, биз алдыга гана иштейбиз, дагы иштейбиз деп билебиз да. Же региондорго барып иштесең, кээ айтат да, биз менен ушунчалык эч ким сүйлөшкөн эмес депчи. Бизге мындай айтып беришкен эмес деп. Өздөрүнүн стереотиптерин жоготуп, мен кыла алам, мен күйөөгө чыга алам, мен балалуу боло алам, ата-энесине өзүнүн кыялдарын айтып баштаганда, биз өзүнчө бир бактылуу болобуз да, өзүбүз эле ушундай эме болуп аткандай, бактылуу бири-бирибиз менен сүйлөшүп, дагы башка региондорго баралы, дагы башка нерселерди кылалы деп ойлонуп келебиз да. Ошо бизге стимул берет. Стереотипти айтып кеттиңиздер. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, кандайлар болот? Эми стереотиптер көп эле болот. Бир келсек, мындай кандай десем, өздөрү кийине алышпайт, колунан келбейт деген стереотиптер бар. Же Көп эле мүмкүнчүлүгү чектелген дегенде көп эле үйдө отурат. Ата-энелери бир жака чыгайын десе, кой кызым, кантип барасың, кубайсың, тигиндип калсаң эмне болот, мынтип калсаң эмне болот деген немелер көп кездешет да бизгечи. Ошондуктан алдыга ынтылганда биз неме беребиз. Негизи мүмкүнчүлүк бериш керек экен да, ошентип эле эшикке чыгам десе кой берип, өзүңүн. Азыр көбүнчөлүк вообще көчөгө чыкпагандар бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген дегенде эле башкача ойлор кетет да. Бул эчтеке кыла албайт, эчтекени билбейт. На самом деле аларды мүмкүнчүлүгү чектелген өзүнүн немесине, эркиндигине коюш керек деп ойлойм. Анткени ар бир адам өзүнүн немесиге жеткиликтүү алдын ала билет да. Мен моюкка бара аламбы, өзүгө көзү жеткендиктен ошол жака барам дейт да. Көп эле аны түшүнбөйт. Жүрөгүндө ички дүйнөсүндө эмне болуп атканын көп эле түшүнө. Мүмкүнчүлүгү чектелген дегенде бул жардам сурайт,
Koyuncalı köşede git olsam bir son bergenler var. Ek son mu? Onları köp geçeceğiz. Al tamam dedim. Al kanday giyingen. Akçağa muhtaç mı? Muhtaç emez. Andele koyun. Öyle bir beydi. Биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында дагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар болсо сөзсүз түрдө карасаңыздар, чындыгында азыркы учурда биздин заманбап жашообуздун баатырлары деп айта аламын сиздерди биринчи кезекте. Анткени эч уялбастан, эч коркпостон сиздер биринчи кезекте албетте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ушундай дем күч бересиздер, аларды колдойсуздар. Бул дагы баатырлыкка кирет деп айта аламын. Жана эгерде ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар болсо, алар дагы Назик кыз уюмуна келип сиздерге кайрыла алабы? Албетте. Биздин нөмөрлөрүбүз бар, биздин администраторлорубуз бар, өзүм жеке. Биз сүйлөшүп, жолугуп, маек куруп, кандай түрүндө жардам бере алат экенибизди биз ошого карата сүйлөшүп, анан жардам берген аракет кылабыз. Мен ойлойм, көп эле адам айтат, мындай мүмкүнчүлүгү чектелгендер аз депчи, көрбөйбүз деп. Бирок эч ким суроо берип кеткен жок да, эмнеге көрбөйбүз ушул Кыргызстанда депчи. Мен ойлойм, бул эмнеге көрбөйбүз? Бул бир четинен стереотип, бир четинен бул биздин доступ, туура доступубуз жок үчүн биз көрө албайбыз да. Бүтүн көп адамдар кантип маршруткага түшөм, кандай болот, кантип барып келем деп ойлошот да. Бизде, например, маршруткалар деле туура пандустары жок, туура эмелери жок. Кылса болот, кылыш керек, бирок суроо берилбейт да, кандай депчи. Мен ойлойм, эси бизде жакшы доступ болсо, удобный доступ, бардыгыбызга удобный доступ болсо, бүт эле кыз келиндер, эжелер, агайлар, байкелер бардыгы эле мүмкүнчүлүгү чектелген болбосо деле, мындай деле боюнда бар эжекелер, апалар спокойно көчөгө чыгып калышат депчи. Эң сонун. Жакшы, буга чейин айтып кеткен эле стереотиптерди келиңиздер. Бузалы ар бир адам өзүнүн күчүн өзү билет да, ичиндеги сезим. Ошолорду кыспай эле бирдемкеге көңүлү бар болсо, албетте айдап туруш керек экенде, жардам берип туруп, Ооба. Айтыш керек. Биз өзүбүздүн конокторубуз менен кыялдар тууралуу кадр сыртында сүйлөшүп кеттик. Эми сиздердин кыялыңыздарды мен билгим келип жатат. Каныкейже сизден баштасак, балким өз брендиңизди ачкыңыз келет. Мен өзүм кыялым колөнөрчүлүккө жакын болгондун себеби ошо жеке кичинекей болсо деле бизнес ачып колөнөрчүлүк боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарга экөөчүнө жумуш берип, ошо колөнөрчүлүк жагынан чоңойткум келет. Жада калса буга чейин сүйлөшкөндө мугалимдик чеберчиликти дагы балким киргизүү. Ал деле мүмкүн. Анткени азыр көп эле мен жумуштарымды көрүп үйрөтпөйсүңбү, мен деле кызыгам дегендер көп. Балким алдында мугалимдик эмени үйрөтүп калаптырмын. Айпирайым. Кыялдарым көп, бирок эң чоң кыялым жана мен ойлойм, бул менин гана менин эмес, менин максатым. Бул психолог болуш. Азыр өзүм деле психологка окуп жатам, кыялдарымды орундап жатам. Бирок буйруса мен эмне кылам? Бир 5-6 жылдан кийин психологический центр ачып, ошого биздин бүт эле жарандарыбыз келип, жардам сурап, бардыгы ойлошот да, психолог деген бул башкача депчи. Жок, спокойно эле келип, сүйлөшүп, маектенип, кибирки проблемаларын чечип алса дегенде. Мен биринчи сизге барам. Биринчи сизге барганда дагы эмне жөнүндө сүйлөшөсүз дебейсизби? Мына. Кантип Ошу кызды кантип чыдасам болот? Негизи сезимден мындай кадр сыртында сүйлөшүп атканда да кандай десе, привычка деп коюп эмнеси бар? Адат десек. Адатты эң эле көп суроо берет да. Ар кандай суроолорду берет. Ошол жөнүндө сүйлөшкөндө кантип эмне кылыш керек, мага келип суроо бербегенде деп. Барып ошол жөнүндө бир кененирээк сүйлөшүп алалы. Мен анда туруп кете берейин. Айпери менен калтырып коем силерди. Жок, азыр суроо берер. Биздин телекөрүүчүдөн туура жооп келиптир, ошону билдирип коелу.
Абонент 32-33 номер менен бүтөт экен. 3000ге жакын түрү бар. Куттуктайбыз, урматтуу телекөрүүчү. Анткени дүйнө жүзүндө чындыгында эле 3000ге жакын чайдын түрү бар. Карасаңыздар, биз дагы конокторубузга кадр сыртында жооп узатсак, Айпери болжол менен 250 деп айттыңыз. 250 түрү бар. Нурлан дагы айта кетти, балким 500 деп. Мен дагы өзүмө таң калыштуу болду. Анткени дүйнө жүзүндө чындыгында 3000ге жакын чайдын түрү бар экен. Биз сизди куттуктайбыз жана бир нече убакыттардан кийин сизге жүз бирдигин ыйгарып коебуз. Мен акырындан жиберерин, телефонумду тапсам. Албетте түз эфирдин алкагында жиберсеңиздер болот. Биз болсо маегибизди улантабыз. Бүгүнкү студиябызда дагы бир жолу кайталап кетели. Айпери Аралбаева жана Каныкей Садыкова Назик кыз аттуу уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндер үчүн өзгөчө кырдаалда кызматкерлери. Жана азыркы учурда мен сиздерге суроо узаткым келип жатат. Сиздердин ушу коомго салымыңыздар өтө эле пайдалуу менин оюм боюнча. Жана деги эле ушул өзүңүздөрдүн Назик кыз уюмунун алкагында биринчи кезекте эң негизги максатыңыз ушул эле коомго эмнени алып келиңиз келет? Эмнени алып келиңиз келет жана эмнени өзгөрткүңүздөр келет? Алып келгенибиз келгенибиз меники жеке мен ойлойм чоң ой сок дейм. Мен бул эле өлкөдө эмес, башка да өлкөдө иштеп, чет мамлекетте иштеп, башка бардыгы айтышат да эми бир адамдын ою башкача, экөөнүкү такыр башкача депчи. Ошон үчүн мен ойлойм башка өлкөлөр менен опыт алмашып, биздин Кыргызстандын менталитетин көрсөтүп, аяктагы опыттарды бияка алып келип, биздин опытты ошого алып барсак деп ниет кылып. Коомдун ичиндечи өзгөрткүңүз келген ушул балким антип прям айта албайм, өзгөрткүм келет, чоңойткум келет. Бүт эле биз ар дайым эле сүйлөшүп келип жатабыз, биздин администраторлорубуз менен, биздин кыздарыбыз менен эмне кошуш керек, кандай кылыш керек, эмнени алыш керек деп ошондо бизде чоң рабочий моменттер болгондо биз сүйлөшүп кетебиз. Бул жакпайт, бул жагат, муну алыш керек, муну кошуш керек деп. Ошон үчүн азыркы учурда андай деле жок болуш керек. Каныкей жайсыз айта кетесиз. Бизде көңүл жыл сайын бизде летний лагерьлер болот. Ошака көбүрөөк кыздарды көбүнчө биз үйдө отурган кыздарды алып чыкканга аракет кылабыз. Летний лагерьде көлгө алып барып, ошо чыкпагандарды чыгатканга неме кылып атабыз. Мүмкүнчүлүк жыл сайын бир жылда 2-3 жолу аракет кылабыз. Ошондуктан Айпери айткан эле бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөгө тааныткыбыз келет. Эң сонун максаттарыңыздар бар экен. Бардык максаттарыңыздар ишке ашылсын. Сиздерге биринчи кезекте Нурлан экөөбүз ыраазычылык билдирибиз келип жатат. Сиздерге терең таазим этебиз. Анткени сиздер дагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга колдоо көргөзүп, аларды дагы ишеним сезимдерин киргизип, аракеттенгениңиздерге чоң рахмат. Алдыда албан ийгиликтерди кааламакчыбыз. Жана тилекке каршы эфирибиздин аяктаганына бир нече эле мүнөттөр калды. Ошондуктан сиздерге балким кыргыз элибизге айта турчу сөздөр бар. Эркин микрофон сиздерде. Каныкей биринчи айтып кетсин. Мен айткым келет, ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көбүрөөк доступный город болсо, көп эле деп ойлонбой чыгат. Азыр, например, биз чыгардан алдын кака барабыз. Доступныйбы, недоступныйбы. Бир гана бизге эмес, коляскачандар аябай көп. Коляскачандар лесницадан чыкканда аябай кыйналышат. Ошо кыргыз элинде именно Бишкекте башка өлкөлөргө окшоп доступный город болсо көбүрөөк жыгат эле мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Биринчиден мен айткым келет, ар бир эле адам герой среди нас деп айтып кетип атпайбы? Ар бир адам герой болуш керек өзү үчүн. Анан биздин кыз келиндер, мүмкүнчүлүгү чектелгендер көрүп жатса, силер өзүңөр геройсуңар жана өзүңөрдүн жашооңор өзүңөрдүн колуңарда. Кылгыңар келсе туруп, кылып, окууга тапшыргыңар келсе тапшырып, башка өлкөгө баргыңар келсе бардыгын кылса болот. Кылыш керек. Жана андай
биз сөзүшүп кеткендей эле эртең-эрте алдыга койгон максатта эле кыялыңды алдыга коюп анан басып кетсе болот деп ойлойм. Ошон үчүн будьте героями, и мы будем стараться вам помогать. Жардам бергенге аракет кылабыз. Чоң рахмат сиздерге дагы чакырып биз менен абдан кызыктуу маек кылганыңыздарга. Жумушуңуздарга ийгилик. Сиздерге дагы рахмат. Сиздер биздин баатырларыбыздар деп айта кетейин. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, сиздер менен Кел чай ичели теледолбоор болду. Сиздердин дагы өз көңүлүңүздөрдү бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бизди түз эфирде гана Любимый HD телеканалында көрө аласыздар. Cinemax телеканалында биз кайталоо түрүндө жүрөбүз. Ошондуктан эртең менен 8ден баштап 10га чейин бизге кошулуп, биздин коноктор менен сүйлөшүп, сурооңуздар болсо жиберип, же болсо 101дик утуп алганыңыздарга мүмкүнчүлүк беребиз. Кызматыңыздарда Нурлан Бешибаев жана мен Сезим Имамадыева болдум. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.